Суперинфо кезди ар жылы 9 май жеңиш майрамында ардагерлерди куттуктап, белек печкеген алып, аларга барып алалкалын ден соолугун сурап, көңүл алып баарлашып, жагымдуу маанай тартуулап келет. Албетте бул жылы да мындай салттан кайткан жок. Алгач эле төшө орденге толгон улуу ата мекендик согуштун ардагери Эралиев Садыбакас атанын эшигинин коңгуроосун кагып кирип бардык. Кубанып күтүп алган Садыбакас атабызда бул күнү кош майрам экен. Себеби дал ушул күнү атабыз 90 жаш курагын белгилеп отурганын билдик. Жагымдуу каалоо тилектерибизди айтып, жайыр дасторкон үстүндө ардагер ата менен сүйлөшүп отурдук. Ал кандуу согуштун катаал күндөрүнөн баяндап берди. Сагыш айдап коебуз, боорубуз. Эртең менен шашо келдигин байкуш. Ой, что-то бүгүн араң таап келдим силерди. Түнчүндө келет да, таңга мал келди. Тамак алып келди да. Анан менин жаныма таштап кетти. 2 мешок нан, анан экинчиси бар. Анан жана фляга деп койчу эле, фляга, кастрюльдер бар. Ошолордун баарын калтырып кетти да. Анан жана мен айтып атпайм, душман атып атты деп. Бир убакта эле жанагы нан мүшөк турган күрөктөр жаткан жерге, лом жаткан жерге снаряд тийди да. Ошондо мен жаткан жерден 1 метрдей жакын болчу. Ошол снаряд тийгенде баягы лом, күрөк, нан бар. Күл учкандай гана учуруп кетти. Эчтеке жок. Мына снаряддын күчү. Анан мен тилим албай койду, биринчи жолу согушка келген. Мен командир батарея мага алып келип берди. Мой казак жигит экен. Мой земляк, видать, хороший парень. Береги его деп. Анан кийин мен тилим албай, кичине биз кыргыз казак кереяк болобуз. Ой, бала тети кел могу, траншеяга жат. Немис атып атпайбы? Келгин дедим, анан болбой, анан жанагы аңдын ичинде болчу. Анан жана мен айтпадымбы. Жанагынтип снаряд түшкөндө ага осколка тийген экен, ошол жерден каза болду ал. Мөндүрдөй жааган октун учкунунан миллион деген азаматтар көз жумган. Садыбакас ата согуштун аягына чейин катышып, аман эсен мекенине келип, үй бүлө күтүп, балалуу болуп, жакшылык артынан жакшылыктар уланып, небере чөбүрөлүү болуп олтурат. Бул туурасында Садыбакас аксакалдын улуу кызы Мирайым кеп салсын. Аман эсен келип, үй бүлө күттү. Андан кийин балалуу болду, балдарды үйлөтүп, неберелүү болду. Ушул жакшылыктар кошулуп, мына ушу күнгө чейин чөбүрөлүү болду. Мына 3 баласы бар. Мен отурам, сиңдим отурат, байкебиз бар. 5 небереси, 5 чөбүрөсү бар. Мына аман эсен келип отурат. Маңдайыбызга мына биздин ушу үйдүн кутусу. Жакшылыктар болуп атат ушу үйдө көп эле. Ошолордун жакшылыктарды ачып төрүндө отурат. Мына биз ушу атабыз менен сыймыктанабыз. Мына атам болбосо кандай болот эле? Атам бактылуу киши деп эсептейбиз. Биз да бактылуу адамдарбыз деп эсептейбиз. Соңунда үй бүлөлүк сүрөткө эскерип жүрөлү деп эстеликке ырчылар ардагер Садыбакас ата менен бирге сүрөткө түшүп алып, кийинки каарманыбыздын үйүн көздөй бет алдык. Согушту эстесе көздөрүнө жаш алган чоң ата, чоң апалар, эр азаматтар ата мекенди коргойм деп эрдик жасап, жанын берип кан төгүп жүргөндө айылда калып азап тарткандар. Бир күкүм нан болсо да жерден терип, акыркы нанын согушта жүргөндөргө жөнөтүп жашаган тылдагы балдар, энелер. Кандуу согушта жакырчылык, ачарчылык болгону турганы кеп. Мына ошондо тылда бүт аракетин эмгекке жумшап, нан таап фронтко жөнөткөн тыл эмгекчилердин да орду зор болгон. Биздин кийинки каарманыбыз ошол тылда эмгектенген ардагерлер Таштанбек ата жана Адалат апанын ак өргөсүндө болду. Биз барганыбызда Таштанбек ата жумуштары менен көчөгө чыгып кеттиптир. Үйдө 73 жаштагы сурколоп жаткан Адалат апа бар экен. Карлык өз белгисин берип, Адалат апа учурда жакшы көрбөй калган. Бирок ар кимибиз өзүбүздү тааныштырып киргенде аты жөнүнөн ооба тааныйм деп калды. Ошентип таанышып, кызуу пикир алышып алгандан соң ырчы айымдар апага үй жумушуна жардам бере кетели деп жумуш кылып киришти. Албетте баягы бүгүн эртеңки күн өзгөчө бүт үйүнө десем деле болот да, негизи баягы ардагерлердин майрамы, улуу ата мекен согуштун ардагерлеринин майрамы, бүтүндөй элдин майрамы, журттун майрамы дегендей. Анан кээде өкүнүп кетесиң, ушул майрамдан улам, ушул күндөрдөн улам жакшы мындай
жакшы сөз айткым келет да, себеби майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз деп, анан күндөн күнгө ушу жылдан жылга ушул ардагерлердин мындай санын азайып бараткандыгы бул бир жагынан бизди абдан өкүндүрөт да. Анан бирок ушул мезгилдер, ушул күндөр, ар бир күндөрүбүздө согуш ардагерлерине абдан чоң жардам мамлекет тараптан болсун, ар бир адам өзүнүн колунан келген жардамды берип турса өтө жакшы болот. Себеби бүгүнкү күндө бул анча мындай көңүл бурулбай калган өкүнүчтөргө айланып баратат десек болот да. Бирок баягы колубуздан келгени ошол болуш керек. Бүгүн кичине болсо дагы майрамдык маанай тартып алайлы деп Роза көз манты жасап атабыз. Андан соң Роза Шакирова бул үйдүн кичүү келини менден тамашалап, өз үйүндө эле шыпыргынып, колго алып шыпырынып кирди. Бул учурда ырчы жигиттер Таштанбек ата келгенче короосун тазалап, кубантык коелу деп ишке киришти. Ардан бери ишти аяктоого чыгып калган ырчылар үйдүн кожоюну келгенче короону таптаза кылып, жыйнап дагы коюшту эле. Аңгыча Таштанбек ата келип калды. Тава. Эй, жаныш тава келе. Кандай эсентиңер? Тынсыңарбы? Рахмат. Өзүңөр майрамыңар менен. Алла Таала бардыңардын эшиңерди Кудай Таала өзү шыпырып, жүрөгүңөрдү да шыпырып тазаласын. Оюңарды да шыпырып тазаласын, тилегиңерди да шыпырып тазаласын. Кыялыңарды да шыпырып тазаласын. Онча-мунча жакпаган кыял жоруктарыңарды Кудай Таала тазаласын. Жүрөгүңөр ак болсун, дилиңер ак болсун, кылган ишиңер ак болсун. Бардыңар өмүрүңөргө Кудай барака берсин, эсен болгула, тынч болгула, амин. Аллах. Төшөктө сылкоолоп жаткан Адалат апанын жүзүндө жылмаюу пайда болуп, маанайы көтөрүлүп сүйүнүп калганын карап кубанганыбызды айт. Карлыктын бактылуу мүнөттөрүн баштан өткөрүп жаткан Таштанбек ата менен Адалат апага ырчы Кенже Дүйшеева өз колу менен бышырган ысык нанын камдап, дасторкон даярдады. Ушул учурда ак дасторкон үстүндө ак тилектерин айтып, ырчылар ырдап, ардагерлердин көңүлүн мурункудан да көтөрүштү. Апа кебай ардагым теңдеши жок, атып турчу ак таңдай күнгө жаркын. Апа кебай ак шоладай жанып турчу күнгө жаркын. Ата кебай ак шоладай жанып турчу күнгө жаркын. Көптү билгенден эмес, көптү көргөндөн сура деген кыргыздын жакшы бир макалы бар эмеспи? Улуу ата мекендик согуштун катаал күндөрүн кечип, ошол кандуу согушта мекенин болгон сүйүүсү күчтүүлүгүн даңазалап, элине баа жеткис жеңиш тартуулаган аталарга терең таазим этебиз. Сиздер бар үчүн биз жаркын жашоодо жашап келүүдөбүз.